Кандай соңор достор, футболго тиешелүү видеолорду чыгарышты улантамын. Ар дайымкыдай эле фонго маани бербесеңер, бир аз шамал болуп атат. Ар кандай үндөр кошумча чыгып калышы мүмкүн. Бүгүнкү видеобуз эки тема боюнча болуп өтөт. Биринчи темадан баштайлы. Биринчи темабыз трансферлер тууралуу. Билесиңер, футболдо трансферлер эки убакытта болот. Биринчиси жазда, экинчиси кышта. Жаздагы трансферлик сезон 1-июндан 1-сентябрга чейин, кээ бир чемпионаттарда 8-сентябрга чейин болот. Мисалы Түркия чемпионаты жана башкалар. Экинчи трансферлик сезон бул кышта болуп өтөт. 15-декабрдан, адашпасам, 15-январга чейин. Ушундай. Январдын аягына чейин болот да. Демек азыр трансферлик сезон ачык. Футболчулар ар кайсы клубдарга өтүп атат, кээ бирлери келишим издей турат, кээ бирлери өздөрүнүн жаңы клубка өтүп атат. Ушундай футболчулардын бири Сасы Реал Мадрид ал 18-ге кире элек аргентиналык Вундеркинд, жаш талант, сол бутта ойной турган футболчу. Франко Мастантуону Аргентина клубунан сатып алды. 35-45 миллион евро арасында сатып алат. Футболчунун өзү клубтар ортосунда дүйнө чемпионатынан кийин Реал Мадридке кошулуусу күтүлүүдө. Бул футболчуну ПСЖ, Сити сыяктуу клубтар сурап көрүштү, бирок футболчу аягында Реал Мадридке өттү. Жакында футболчу Аргентина құрама командасында Чилиге каршы дебют ойнун өткөзгөн эле. Эми көрөбүз, канчалык ойноп кете алат же ойноп кете албайт. Бул жагы эми убакыт маселеси. Ал эми экинчи трансферлик сезон мен бул футболчуну бир адашпасам азыр 21-ге кирген болсо, бир ковид убагынан бери тааныйм, 2020-жылдардан бери. Француз, келип чыгышы алжирдик иммигрант, алжир же тунистик болуш керек. Райан Черки деген футболчу бар. Паспорту француз, өзү француз эмес да негизи. 20 жашка кирген, Лиондо ойнойт эле. Ушул футболчу расмий түрдө Манчестер Ситиге өттү. Бул тууралуу кечээ Фабрицио Романо кабар берди. Трансфер суммасы 55-60 миллион евро арасында. Эми так сумманы монтаждап коюп кетем. Ошондой трансферлерде бир гана футболчулар эмес, тренерлер да катышат. Кечеги чыккан жаңылык, кыскасы Италия улуттук құрама командасынын тренери, экс Наполи клубунун алдыңкы тренери Лучано Спалетти ишинен четтетилди. Жакшы эмес натыйжалар себебинен. Себеп Италия құрама командасы Норвегияга утуп калды. Дагы бир ирет 2018-22. Бул ирет дагы дүйнө чемпионатына чыга албай калса, бул Италия үчүн чоң бир кризис болот. Жана ушул жана башка себептерден улам Италия футбол федерациясы Лучано Спалеттини тренерликтен четтетти. Ордуна Стефано Пиоли, ошондой эле Италиянын 2006-жылда дүйнө чемпиону алтын допкеси Фабио Каннаваро, ошондой эле жакында гана Ромадан кетип өзүнүн карьерасын аяктаган Клаудио Раньери, үчөөдөн бири Италия құрама командасына тренер болушу күтүлүүдө. Эми кимиси болот, бул убакыт маселеси. Сасы Конте жана Манчиниден кийин Италияга жакшы тренер жалчыбай атат. Мындан сырткары Италиянын бардык Big Six деп эле, чоң эң күчтүү 6-7 клубуна Наполиден башка бардыгына тренер алмашты. Так, биринчиси Наполинин өзүндө Конте калды. Ал эми Ювентустун тренери болсо, алдыңкы жылы тренер Ювентусту башкарган Тиаго Моттанын ордуна Игор Тудор
Ювентусту башкарат. Бүт эле Италия клубдарында жаңы тренерлер. Мисалы Интерде Симоне Инзагинин ордуна Кристиан Киву келди. Интердин экс-футболчусу. Ол узактан бери футбол көргөндөр жакшы билет. Миланга Аллегри кайтты 10 жылдан ашык убакыттан кийин. Дагы ким? Интерге Киву келди, Миланга Аллегри, Ромага Жан Пьеро Гасперини келди. Ал эми Аталантага Иван Юрич келди. Ошентип Италиянын эң күчтүү клубдары бардыгы Наполиден башка өзүнүн тренерлерин алмаштырып алышты. Бул эми алдыңкы жылдын натыйжалары менен байланыштуу. Эми экинчи темага өтөбүз. Экинчи темабыз бул кечеги өткөн Nations League'нын 3-орун үчүн оюну жана финал оюну тууралуу болот. 3-орун үчүн оюнда кыска кыламын. Германия жана Франция өзара ойноду жана Франция кыйынчылыксыз 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Марк-Андре Тер Штеген канча сейвтерди кылып, интриганы кармап турушка аракет кылса дагы барбыр Франция өзүнө керектүү голдорду киргизе алды жана Улуттар лигасында Nations League'да 3-орунга татыктуу болду. Ал эми финал тууралуу. Эми финал тууралуу айта турган болсок, финалда Испания жана Португалия карама командалар өзара карама каршы келишти. Бул командалар анчадан бери Евро 2002ден бери, жарым финалдан бери бири-бирине чоң турнирлерде, плей-оффтордо бири-бирине каршы ойногон эмес эле. Мисалы 2008 жылда Дүйнө чемпионатында бирок группалык этапта билесиңер 3-3 болгон. Роналду Испанияга хет-трик кылган ал ойунду бардыңар билесиңер. Ал эми Евро 2012де жарым финалда экстра тайм 90 минуттарда эсеп ачылгандан кийин пенальтилер сериясында 4-2 эсебинде Испания карама командасы Португалияны жеңген жана жыйынтыгында Европа чемпиону аталган. Ал эми кечеги оюн ошол принципиальный маанилүү болду. Себеп туура бул турнир достук беттешүүлөрү, товарищеский матч. Ушуну кыргызчасы достук беттешүүлөр болот. Ушунун ордуна түзүлгөн болсо дагы ортого титул, кубок коюлгандан кийин футболчулар мындай турнирге серьезный олуттуу карашат. Себеп титул бар ортодо. Жана оюндан алдын ар түрдүү ажиотаждар, хайптар, башка нерселер, рекламалар, аны өзүңөр билесиңер, эми айтпай эле коеюн. Роналду Ямалга каршы же Ямал Роналдуга каршы. Эгер мисалы Ямал Испания Португалияны жеңе турган болсо, финалиссимада Месси менен ойнойт Аргентина командасынын. Жана Ямалды да утуп турган болсо легенда болот. Ушундай ар түрдүү хайптар, ажиотаждардын негизинде оюн алдынан ар түрдүү сөздөр айтылды. Эми өзүңөр билесиңер. Эми бул Роналду жана Ямал эки башка эра, эки башка поколение, эки башка муун. Буларды салыштыруу туура эмес. Биринин карьерасы эми гана башталып атат, экинчисин аяктоо алдында турат. Ошондуктан салыштыруу туура эмес. Маанилүүлүгү жагынан Роналдуга көбүрөөк керек. Себеп Роналду 2021 жылы 4 жылдан бери мисалы кубок утай элек. Арада Ювентустан Манчестер Юнайтедке өттү. Окшоду Ал Нассрда 2 жылдан бери, 2,5 жылдан бери ойнойт. Мында дагы кубок өттү, бирок ал официалдуу кубок эмес эле, неофициалдуу кубок болчу. Кечиресиңер, бир аз шамал болуп кетти, ошондуктан видеону бир аз паузага койдум. Чачка көңүл бурбайсыңар. Сас Роналдуга бул турнир көбүрөөк керек эле, себеп ал 4 жылдан бери титул уткан эмес, бая айтканымдай. Ошондуктан Португалия Роналду үчүн, плюс Португалия үчүн дагы жакшы гана аракет кылды оюнда. Эми оюндун стартында Испания топту контроль кылат,
командалык жактан Испания күчтүү. Ал эми индивидуально алганда Португалия күчтүү. Бирге бир алганда дагы менимче Португалия күчтүүрөөк мисалы футболчулары. Ар бир сыздык линия боюнча алганда да. Эми оюнга өтө турган болсок, Испания топту контроль кылды. Португалия прессинг кылып, контратакада, каршы чабуулдарда өзүнүн шансын күтүп атты. Жана ушундай сценарий менен оюн улантып туруп, Испаниянын чабуулдарынын биринде Ямалдын ювелир пасынан кийин алгач дарбазачы защитник өзү топту кайтарган болчу. Кийинки защитник топту кайтарамын деп Испаниянын футболчусуна топту кайтарып калды. Жана футболчу бош турган дарбазага голду киргизди, эсеп ачылды. Ушундан кийин дагы Португалия Германия менен болгон оюндагы абалга түшүп калганда гол өткөзүп жиберди жана голдон кийинки реакция. Реакция дагы тез күттүргөн жок. Голдон кийин Португалия алдыңга чабуулга өттү жана кандай десем, Педро Нетонун пасынан кийин Нуно Мендеш мындай футболдо эң кадырлаган финтим бул боди финт да, баары бир сеп анын алдын ала айта албайсыз. Башка финттерди мисалы мындай башталып атканда билсе болот да, кандай кылат, мисалы эластиканы билсе болот, Рейнбоу фликти билсе болот, Радуга финтин айтып атам. Башка финттерди билсе болот, бирок боди финтти алдын ала айта албайсың да, ал каяка кетет, эмне кылат. Мисалы ошол жерде мындай Нуно Мендеш мындай боди финтти кылды. Эми өзүңөр көрдүңөр ошол жерде. Жана Испаниянын бир эмес эки защитнигин алдап, бош зонада, ошол квадраттын ичинде боштон алдында 5 метр жер ачык калды. Ошол жерге жүгүрдү. Жана ошол жерден түздө-түз дарбазасынын астыңкы бурчуна дарбазага тагыраагы сокку жолдоп эсепти теңдештирди. Индивидуал чеберчилик айтып өткөнүмдөй. Жана Испания өзүнүн дарбазасынан гол алып чыкты. Эми оюндун аягына, тагыраагы биринчи таймдын аягына жакындаган сайын Испания өзүнүн чабуулдарын күчөйттү. Дагы эле ошол ортодо Португалиянын топуна жоготуусунун натыйжасында Испания каршы чабуулга өтүп кетип, Педри өзү менен эки футболчуну алып, аягында ювелир пасты берди жана Ярсабаль же Мерино монтажда коюп кетемин. Кысасы Испаниянын экинчи голун киргизди. Кыскасы 15 мүнөттүк перерывге тыныгууга 2-1 эсебинде Испания чыгып кетти. Биринчи таймдын аягында 2-1 эсебинде алдыга чыга алган Испания экинчи таймда өзү каалап кошсо, чынчтуу 4-чү голду дагы киргизиши мүмкүн эле. Же болбосо 3 эсепте оюнду курутуп бүтүрүп коюшу мүмкүн эле. Бирок Португалиянын тренери Роберто Мартинес Германия менен болгон оюнда сыяктуу экинчи таймда оюнга таасир өткөзө ала тургандай өзгөрүүлөрдү жасай алды. Бул Франсиско Консейсао ордуна Рубен Невеш, ал эми Жоао Невештин ордуна Нельсон Семедуну түшүрдү. Жана кандай десем, Португалиянын оюну өзгөрдү. Секин контроль Португалиянын колуна өтө баштады. Айрыкча орто, центрде Португалиянын колуна өттү. Витинья, Фернандеш, Сильвалар өзгөчө аракет кылышты. Жана Португалиянын секин үстөмдүгүн колго алышынын натыйжасында Португалия көбүрөөк чабуул атака жасай баштады. Жана ушундай атакалардын биринде дагы эле ошол Нуно Мендеш өзүнүн индивидуал чеберчилиги жана ылдамдыгынын натыйжасында Испаниянын футболчуларын артта калдырып пас берди. Пас рикошет абалында Роналдуга келип түштү. Жана Роналду туура позиция тандап
Өзүнүн алдындагы Марко Курелиядан алдын топко жетип гол киргизди. Эсеп теңдешти 2-2. Роналду карыды, өзүнүн ылдамдыгын жоготту, жүгүрө албай, физически жетише албай дейбиз го, бирок тажрыйба бар. Туура жерде, туура моментте, туура убакытта ар дайым пайда болот. Эсеп теңдешкенден кийин Португалия контролду өзүнүн колуна алды. Испания өзүнүн биринчи таймдагыдай үстөмдүгүн көрсөтө албады. Жана тайм 2-2 эсебинде аякталып жаткан учурда Криштиану Роналду билбедим эми канчалык даражада, бирок травма алып оюндан чыгып кетти. Ордуна Гонсало Рамош түштү. 2006-жылда дагы Европа чемпионаты финалында ушундай болгон. Биринчи тайм бүтүп эле Роналду травма алган. Ордуна Куарежма түшкөн болсо, адашпасам. Жана Португалия үчүн плюс Роналду үчүн дагы Португалия футболчулары жанына берип ойношкон. Жана жыйынтыгында Европа чемпиону болгон. Бул ирет дагы ушундай болушу мүмкүндөй болуп бара жаткан. Себеби Роналду травма алды, ордуна башка футболчу түштү. Эми экинчи тайм ушул эсепте 2-2 эсебинде аякталып, экстра таймдар болду. Экстра таймдарда дагы мындай командалар бири-биринен коркту окшойт, мындай ачык оюн көрсөтүшкө анча аракет кылбады. Жана пенальтилер сериясы. Айтып өткөндөй, пенальтилер сериясында Португалия үчүн ошол Евро 2016-дан бери Португалия чоң турнирлерде пенальтилер сериясында жеңе албай келет. Мисалычы Евро 2016-да адашпасам Польшаны же Хорватия Польша болсо керек. Польша менен оюнда акыркы жолу пенальтилер сериясында Португалия жеңген. Андан кийинки пенальтилер сериясында бүт эле жеңилген. Акыркы пенальтилер сериясын билесиңер, алдыңкы жылкы Францияга каршы оюнда Португалия жеңилген. Плюс Словения менен эң акыркы жеңиши плюс эң акыркы жеңиши ушул Польша жана Словения менен болгон экен. Ал эми Испания менен айтып өттүм, 2012-жылдагы пенальтилер сериясында Португалия жеңилген. Жоао Маутиньо жана Бруно Алвестин каталарынан улам Португалия 4-2 эсебинде Испанияга жеңилген. Жана жарым финалда калып кеткен. Роналдуга айтканда кезек очередь жетпей калган. Эми план боюнча эгер бардыгы гол кылса жана Роналду акыркы болуп 5-чи болуп тебиши жана Португалия жеңиш керек болгон, бирок Роналдуга очередь кезек жетпей калган. Португалиядан эч ким адашкан жок, билет. Ал эми Испаниядан болсо Альваро Марата ката кетирди. Ушинтип Португалия өзүнүн тарыхында 3-чү титулуна ээ болду. Биринчи титулу Евро 2016, экинчиси 2019-жылдагы Nations League, 3-чү титулу 25-жылдагы Nations League. Эң кызыгы турнирлердин бардыгы Криштиану Роналду доорунда. Ал Португалия үчүн ойноп баштаган убакыттан бери колго киритилди. Турнирдин эң жакшы оюнчусу Нуно Мендеш, оюндун дагы эң жакшы оюнчусу Нуно Мендеш, турнирдин алтын бутсасы Виктор Гёкерешке насип этти 8 гол менен. Азыркы күндөгү эң жакшы оң канаттын коргоочусу бул Нуно Мендеш. Себеп ал Букайо Сака, Ламин Ямаль, дагы ким, Салах бардыгын токтото алды, билесиңер. Жана ушинтип ал бул сезон өзгөчө өсүшкө жетишти. Достор, ушун менен биздин видеобуз аягына келип жетти. Айрым биримдерге, фондорго макул болсоңар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.